Бегалы Салаевдин кулпуна эге баштаганына 5-6 жыл болду. Дыйкан күн жылгандан тарта эле таң зардан кеч күйгөнгө чейин ушул талаада. Ото чөптөрдөн арылтып көзөмөлдөп турбаса болбойт. Кулпунай үчүн суу менен күн негизги азык. Ошондуктан күндүн чайыттай ачык болуп турушун тилеген дыйкан үзгүлтүксүз суу карып да турат. Күндө келип карап, күндө келип булар менен мен саламдашамын. Мен ошондоп адам мээр болуш керек да буларга. Мээр койсоң, буям жакшы түшүн берет. Bir ayda bir gelip koyup, bir cumada bir gelip koysam bularam neme kılayt? Öspeyt. Салаевдин дыйканчылыгы алгач Өзбекстандан 1000 даана кулпунай көчөтүн алып келүүдөн башталган. Азыр 1 гектар жеринде 20 миңдей кулпунай бар. Ар күнү бала чакасы 300 килограммга чейин мөмө теришип, килограммын 100 сомдон сатышат. Мындай абал жылда май айынын башынан июндун аягына чейин уланат. 1 гектар жерге 20 миң 30 миң неме кылабыз, расход кылабыз. Тракторга кетет, неме кетет, чапканга кетет. 1 миллион чакалат, 500 миң 600 миң калат. Былтыр 1 миллионга калган, бил сал мындараак бил 500-600 миң калса керек, калып атат да. Башка өсүмдүктөргө караганда кулпунайга зыянкечтер аз түшөт. Дыйкан кышкысын көң төгүп, жазалдын бир жолу жер семирткеч берет. Кулпунай өзү бир топ башка мөмөлөрдөн караганда чыдамдуу болот делгени менен анын мөмөсү бир топ назик келет. Ошондуктан аны мөмөнү терүүнүн өзүнүн эрежелери бар. Эгерде мөмө моундай жалбырагы менен бирге үзүлө турган болсо, бул 1 суткага чейин өзүнүн сапатын сактап кала берет. Эгерде кулпунай жалбырагы жок, моундай үзүлүп кала турган болсо, анда 2 сааттын ичинде эзилип кетиши мүмкүн. Түйшүгү аз, түшүмү көп дыйканчылыктын бул түрүнөн кыныктап калган дыйкан эми башка эгинди азайтып, карамагындагы 2 гектар жердин баарын кулпунай талаасына айлансамбы деген планы бар. 2 жылдан бери кулпунай экчүү талаага алма, шабдалынын көчөттөрүндө отургузуп койгон. Бир эле учурда дыйканчылыктын 2 түрүн жолго койгон Салаев бул жер бак болгондон кийин кулпунай үчүн дагы жаңы жерди ижарага алууну көздөп жатат. Кенжебүй Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары.